Амансыздарбы кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде кайрадан чактыш көрсөтүүсү, өнөр баккан, өнөр сыйлаган, өнөр менен элге кызмат кылып келе жаткан маданияттуу мыктылар ар дайым биздин студиябыздан орун алып келет. Бүгүн да биздин студиябызга келген чыгармачыл эжелер бар. Мен тааныштырайын, кимдер келди? Самара Сабирова, маданияттуу мыкты кызматкери, Гүлбара Камчыбекова, Акмарал Жоробаева, маданияттуу мыкты кызматкери, оончу Айжамал Нишанбаева эжекебиз бүгүн биздин студияда мейманда. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы кездерде Акмарал эжебиз ырдап аткан, Самара Сабирова ырдап аткан Сиз деген, Гүлбара Камчыбекова ырдап аткан оонду ырлар элдин жүрөгүнөн орун алып турган кез. Ошол чыгарманын автору, оончу Айжамал Нишанбаева эжекебиз бүгүн биздин студиябызга мейманга келди. Айжамал эженин чыгармачылыгы тууралуу, Айжамал эже жаратып аткан оондар тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Ошол оондорду ырдап бир саат бою сиздердин көңүлүңүздөрдү алабыз. Студиябызга кош келипсиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Айжамал эже, атартып Баткенден келип олтурасыз. Өзүңүз гана жалпы телекөрүүчүлөр менен саламдашып, амандашып сөз баштап бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн ушундай жакшынакай маанай менен бизди конокко чакырып отурганыңыздарга биз да кубанычтабыз. Бир аз да болсо өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз боюнча элге кичине бир тартуулап берсек деген ой менен келип олтурабыз. Жакшы. Анда бир чыгарма менен баштаңыздар, Анда кыздар жалпы аракет кылалы. Асанкалы Керимбаевдин Кусалык деген чыгармасын аткарып берсек. Кезигип жылдардын бир жылдарында, кайырсыз айлардын бир айларында, кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, жер чийген чачтарыңа байладың да. Кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, жер чийген чачтарыңа байладың да. Тирүүлүк бүтүн бойдон тушамалы, түшүмдө өңүм менден ошаланы. Узуздун элесиңди унута албай, унчукпас болуп кеттим кусаланы. Узун түн элесиңди унута албай, унчукпас болуп кеттим кусаланы. Күмүш сап камчы менен камчыланып, бой таштап тегирмендин парасына, кээ күнү калгым келет кайчыланып. Бой таштап тегирмендин парасына, кээ күнү калгым келет кайчыланып. Кээ күнү калгым келет кайчыланып. Ай, баракелде. Барыңыздарга чыгармачылык ийгилик. Айжамал эже өзү эфирге чейин айтып калды. Мен ушул оон жаратуума, ушундай улуу инсандардыноондорун салым абдан чоң. Бүгүнкү көрсөтүүнү ошо Асанкалы Керимбаев атабыздын Кусалык деген ыры менен баштайлы деп. Мынан Айжамал эже, чыгармачылыгыңыз кантип атат? Жаңыоондор? Жакшы, баардыгы буюрса. Ырлар күндө бирден жаңы обон жаралуу эле атат. Мына ушул кыздарга сунуштап, дагы ушулардын баардыгына ырларымды ырдатсам деген максаттар бар. Анан азыркы күндө өзүм дагы бир 3-4 ырды жаздырдым. Ушул буюрса эл алдына алып чыгам деген. Азыркы күндө бир 2 клипти баштап турабыз. Буюрса эл алдына ушул жакында клиптер чыгат. Акмарал эже, сиз Айжамал эже менен кантип иштешип калдыңыз? Кайсыл обонун аткарып атасыз?
Мен Айжамал эжени будан 10 жыл мурун биздин кошунабыз, соседибиз Эльмира деген эже бар эле. Ал дагы ошол музыкальный эмени бүткөн, окуу жайды бүткөн. Ошол эжемен группалашып болот эженин. Анан ошол айтып калчу эле Эльмира эже, менин бир досум бар, аябай оондору көп, ырдасаң депчи. Анан ошондо бир көрүшкөн болсок керек эле, Эльмира эженин үйүнө келгенде ошондо көрүшкөнбүз. Анан өзүмдүн баягы тиричилик менен алаксып ушинтип убакыттар, күндөр өтүп кетти. Мына 2-3 жылдан бери баягы кайрадан байланышып, ырларынан алып, анан кийин иштеше баштадык. Буюрса жаңы бир чыгармасы бүтүп атат. Апаке деген жакшы бир ырыны, эженин ырыны ырдап атам. Андан кийинки дагы чыгармаларына азыр ошол кулагыма сиңирип, жакшы мындай неме кылып жүрөм. Алдыга коюп атам, максат кылып, Кудай буйруса, дагы бир 2-3 ырыны эжекенин ырларынан дагы аткарайын деп турам. Бүгүн кайсы чыгармасын аткарып бересиз? Бүгүн ошол Апаке деген чыгармасыны аткарып берейин деп турам. Бирок аны жаңы эле ошо аранжировка бергенге бүтпөй калды. Бүтүп быйыл ушул мындай клип тартам деген ниеттер бар эле өзү алдыдачы. Анан баягы убакыттын тардыгына байланыштуу бүтпөй калды. Азыр бизге аткарып бере турган ырыңыз кайсы? Азыр ушул эжекенин чыгармасынан баштай берели, Апакем деген бул Гүлбүбү Байбугуеванын сөзүнө таандык. Бул чыгарманын жаралганына 1-3 жыл болуп калды. Насип кылып ушул Акмарал эл алдына ырдап чыгайын деп калган экен. Мына бүгүн азыр эң репертуарына кошуп аткан учуру, анда ушуларды тартылып коелу. Ак сүтүңдү актайын энекем, жан үрөдүм мезгил менен жараштым. Жаман сөзгө калтырбайын өзүңдү, кулу болуп куруят намыстың. Башым менен жер кассам да абирок, кутулбасмын өмүр бою карызмын. Башым менен жер кассам да абирок, кутулбасмын өмүр бою карызмын. Эмгек менен кайтарып, колдон келсе тоодой бакыт берейин. Сага келген кайгы болсо бөлүшүп, азыр келсе акыл менен жеңейин. Аламдагы асылдыкты чогултуп, башымды ийип бүт алдыңа келейин. Аламдагы асылдыкты чогултуп, башымды ийип бүт алдыңа келейин. Мерим менен жок берип, мүнөт сайын көңүлүмдү бөлөйүн. Гүлдөп турган бакча болсоң энекем, солутпасмын жамгыр болуп төгөйүн. Ыйык тура ошол бейиш баскан жер, тоз чедекем таманыңдан
арбаңыз жакшы чыгарма жакшы болгон экен, Кудай буйрса, Акмарал эже сизди ырдап чыгасыз. Анан Айжамал эже, сизге мындай суроо бергим келип атат да, биз сизди ушул 10 катары тааныганыбызга өзү чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө бир топ жыл болуптур, бирок сизди 10 катары бир 3-4 жыл болуп калды. Самара эже, анда дагы ушул Самара эже экөөңүздөрдүн байланышыңыздар, Самара эже сиздин оонуңузду аткарып чыккандан улам, сизди дагы таанып, ошол ырыңыз көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун ала баштады, ырларыңыз, айрыкча сиз деген оон азыр эфирге чейин эле айтып калды, YouTube каналында 1.700.000 көрүүчү чогулталды. Мен ойлоп турам, ошол Самара эже сиздин чыгармачылыгыңызда баягы оондоруңуздун кээ бирде аткаруучу дагы ырдын багын ачат го эже. Сиздин чыгармачылыгыңыздын башталышы, оондоруңуздун элге жагып атышы, ушулар тууралуу өзүңүз айтып бериңиз эми, Айжамал эже. Негизи өзү чыгармачылык ошол обончулук мен ушул музыкалийде окуп жүргөндө 2-курста эле башталган да. Анан бирок обондорумду бирөөгө угузганга да уялчумун да. Анан ошону менен мектепке барып иштеп калдым. Ал жерде дагы обондор жаралып эле атат. Анан ошо балдарды чоңойтуп дегенде алдейлерди ырдап атканда деле обондор келет. Анан өзүм да маани бербей эле жүрдүм. Бирок көп обондорду жараттым. Түндө эле бир кайсы мезгилде түндө аялдар көбүнчө иш кылабыз го. Үйлөр жыйнап атып эле ушундай бир газетадан көрүп калып, ошондо да бир сонун бир күттүм деген чыгарманы жараттым эле. Ошентип эле обондор жаралып жүрдү, бирок эч кимге угузбай эле кандай кабыл алат эл деп анча-мынчаларга угузсам, ал деген биринчи укканда адам маани бербейт экен, экинчи угуп, үчүнчү угуп, анан элдин кулагына сиңе баштайт экен да. Анан эми азыркы мезгилде ушул акыркы 3-4 жылдын ичинде мен соц тармак аркылуу анан чыгармаларымды элге жарыялоого мага жол ачылды да. Эң алгач эле ушул кичипейил, ар кимдин сөзүнө туура кабыл алып, ушундай бир жакшы маани берип, мага көңүл буруп, ырларымды угуп, ушундай мага шык берген бул Самара Сабирова болуп чыкты да. Анан ошол күндөн баштап мага дагы кайра обондор көп келе баштады да. Мен ырымды да обондорумду бирөө сүйүп угат экен деп. Андан кийин чындап келсе, күндө жакшы текст келсе, күндө эле обон келе берет. Ошолор диктофонго түшүрүп коюп эле отурам. Анан сунуштагандарымды дагы ырдай турган аткаруучуларга мейли мен угуп көрөйүн, мейли ырдап берейин десе, айткым келет экен да. Анан жакшы жооп албасаң, ага айткың да келбей калат экен. Анан ушул Самарага туш болуп, жакшы Самара мында досторуна айтып, анча-мынча аккордеончу жигит ырдап жүргөн жигиттерге сунуштап атат. Буюрса алар да ырдап чыгат деген ойдобуз. Ошол. Самара эже, негизи баягы кээде кээ бир адамдардын стилдери, ырдоо эмелери бири-бирине түшөт го. Ошо сиздин ырларыңыз ушу Самара эжеге да түшөт да, ырдаганга жарашат да Самара эже. Анан мен ойлойм да, ушул Самара эже өзүңүз деле ойлоп болушуңуз керек. Айжамал эженин чыгармачылыгына өзүңүздүн дагы бир салымыңызды кошо алдыңыз деп, ырлар аркылуу. Ооба, жанакы асмандан издеген, көктөн издеген жерден табылды деп, ошол карантин убакта мен дагы изденүү, үйдө бекер отуруп калбадык, ошол маалда изденип аткан, изденип жүргөн убагым эле. Комуз менен ырдайт элем, зериккенде түз эфир кылат элем. Ошол маалда эже дагы Facebook'тан жазып калды: "Самара, мен оондорум бар" деп, анан телефон номерин калтырбайсың деп, анан кийин WhatsApp аркылуу байланышып, анан бир 3-4 ырын жөнөттү магачы. Күндүз эле анан кийин угуп көрдүм. Жакшы оондор экен. Анан кийин эже, мен текст жөнөтсөм сиз деле чыгарып бере аласызбы деп, ошентсем жөнөтчү, жакшы тексттериң болсо деп калды. Анан кийин Бактыгүл Чотурова эжеке өзүн мага китеп берген эле ырлар жыйнаганын арасынан ошо 1-2 текстин жакшы көрүп калган элем да. Ошо сиз дегенди скриншот кылып эжеге жөнөттүм. Аны өзүңүз жөнөткөнсүз да? Жөнөттүм эле. Бир 10 минут да өткөн жок да, где-то 10 минут, 15 минут. Угуп көрчү Самара деп мага жөнөттү, аккордеон менен кошту эле. Анан кайра мен аны комузга сыра салдым да, кайра эжеге жөнөттүм. Экөөбүз ошентип эле баягы сиз ошентип чыгып калган да. Ал аккордеон менен эже мага ырдап жөнөттү. Мен кайра комуз менен жөнөтсөм, эже мага кайра суктанып атпайбы, сонун го деп. Бул мага жөнөттү, мен аны голосовой эле мындай сүйлөгөндөй кылып эле жөнөтпөйдүм. Аны диктофонго да сактаган жокмун, бир-эки өзүм уккан да жокмун. Ушуну угуп көрчү деп эле сүйлөгөндөй эле жөнөтүп койдум да. Анан угул эже эч жерин тийишпен ушул боюнча ырдап чыгам деп атпайбы. Анан өзүм кайра угам го. Кийин түндө эле Самара сразу эмес менен, комуз менен коштоп эле
Фейсбукка жүктөдү. Менден бактылуу адам жок экен. Кара мен ырымды ырдап чыкты Самара. Жолдошума сүйүнүп атам. Мендеги ошол мезгилде кубаныч билбейм. Башкача болду да. Ошол күндөн бери бул күнгө чейин азыр ошол шык дем менен келаткан. Ошол ыр 2000 ошо карантинден кийинки 2019-2020 жылдары ошол ыр үчүн жашадым. Ошол ыр менин жашоомдо бир эме алып келди да, бир башкача нерсе. Анан ошол ыр башкага эч көңүл бурбадым да. Ошол ырдын үстүнөн иштеш керек, ошол ырды чыгарыш керек. Главное ошол неме болуп туруп алды. Анан канча каражат болсо да мен кетирем деп аранжировкага бергенде дагы Алишер Мамадалиев ага жазып берди. Полный немени багандай инструмент немелердин өзүм жанында отуруп коштуруп, алдырып, ушундай кылып жасаттым да. Бир жерлери секреткен, анча-мынча аранжировщиктер жаза албады, мындай татаалыраак экен депчи. Анан кийин аранжировка кылып бүттүк, жакшы сонун чыкты, мага аябай жакты купулума. Анан башка сурагандар Кыргызстандан жасатпапсың деген немелер болду. Оригинальный болуп тур эмес депчи. Анан ошо ийгилик алып келди бул ыр. Эжеге рахмат айтам. Ушул ырга баа бергенде да ойлонуп калыш да, комментарий жазгандар. Айжамал эженин оондорунан 2 чыгарма аткаргам. Мен өзүм репертуарыма мындай биринин аркасынан бирин эле жаздырдым. Ошо биринчи обондун Сиз деген сөзү Бактыгүл Чотурбаевага таандык. Сиз деген обонун ырдап, ага клип тартканга да жетиштим. Кудай буйрса ал жакшы ийгилик алып келди. Андан кийин деле Нурила Анарбаева сөзүнө таандык. Сен кимсиң деген ырындагы мага аккордеон коштоосуна жөнөткөн эле, аны дагы аранжировка кылып, өзүмдүн репертуарыма кошконмун. Ошонун комуздун коштоосун ырдап берейин. Арзунун ышкотуна табындырган, көрбөсөм көксөттөрү сагындырган, өмүскө кыялдарга канат байлап, сен кимсиң жүрөгүмдү багындырган. Жанып турган, күлкүңө күмүш күндү жарык тунган, асмансыз жылдарымды нурга бөлөп, сен кимсиң сезимиме сепил курган. Сен кимсиң сезимиме сепил курган. Кан болуп тамырымда агып турган, катыңда жазыптырсың жаным курман. Кечигип кезиксең да көздөрүңдөн, сен кимсиң көздөрүңдү көрүп турган. Сен кимсиң көздөрүңдү көрүп турган. Сен кимсиң көздөрүңдү көрүп турган. Баракелде. Арбаңыз чыгармачылыгы ийгилик. Гүлбар эже, сиздин ырдаган чыгармаңыз кайсы болду эженин? Кайсылоон аткардыңыз? Эженин обонуна таандык. Мен Абалким деген ырын ырдадым. Ал ырды мен Самаранын аткаруусунда угуп калдым. Самара менен чогуу жашап жүргөн убакта, ошо Сиздин үстүнөн иштеп жүргөн убакта Самара комуз менен Абалким деген ырды ырдап калды эле. Анан мага жагып, мен ырдасам болобу, эжеден сурап берчи деп анан өзүм ырдадым. Негедир мага жагат. Сөзү, чын эле бактылуулук, бардык нерседен адам бактылуу болгонго, армандан дагы бактылуумун деген саптары бар да, ошол ырдын ошол жерлери жагат мага. Анда чыгарманы аткарыңыз кандай? Сөзү Жупара Исабаевага таандык, обону Айжамал эжеге таандык. Абалким деген ырды аткарайын анда.
жакшырымдың, сагынтып жакшы кылдың. Сагынчың болгон үчүн, балким бактылуумун. Балким бактылуумун. Жазындай жаштыгымдын, жарк этип жакшы кылдың. Жактыруу болгон үчүн, балким бактылуумун. Балким бактылуумун. Арзыдым, азгырылдым, адаштым, жакшы кылдым. Арманым болгон үчүн, балким бактылуумун. Балким бактылуумун. Балким бактылуумун. Ай баракелде, бар болуңуз. Айжамал эже, ушул ырдын тарыхын айтпаңыз. Бул ырды ошол мен Чапар Исабаеванын китебин китепканадан алдым. Ал эле анан бир ачканда эле ошол эле күнү 5 текстине обон салдым да. Анан ырдап эле диктофонго түшүрө бердим. Келген ыргакты эле салып түшүрө бердим. Анан ырдап булардан анан мен Самарага жөнөткөм. Ошол Гүлбара айткандай ырдын текстинде ушунчалык бир мааниси өзгөчө да. Мен дагы ырдал эженин ырларынан 5-6 ырын жакшы көрүп ырдап, анан кийин ошолордун арасынан ырдап аткандан анан Гүлбара ушул ырын мага сурап, мен ырдайынчы деп эме кылды эле, анан кийин бул ырдап чыгып репертуарына кошту десем болот да. Бул ырды аябай мындай элге жакшы эме берет да. Сөздөрү аябай сонун. Мындай да, Жамал, ошол ырларды башка бирөө ырдаса, ошондо дагы башкача сезилет экен да. Мен өзүм чыгарып ырдап кое берем, бирок башка бирөө ырдап бергенде мага бир башкача кийим кийип булардан угуп алып, өзүм кайра жолдошум дагы ушул ырды жакшы көрөт да. Ушул ырды ырдачы деп кээ бир жерлерде ошол балкимдир да. Ошону ырдагым дей берет да. Ушунчалык жакшы көрөт ушул ырды. Комузга да жакшы түшөт. Анан ошодон кийин өзүм дагы кайра жакшы көрүп деп атпаймынбы муну дагы. Ошон үчүн башка бирөөлөр ырдаса экен деп көрөк суранып, мен башка обончуларда ырларымды, обондорумду сатам деген да оюм жок. Мага мен обондорум элге жетсе, ушундай бир Айжамал деген бизде обончу бар эле деген артында бир сөз калса болду мага негизичи. Ушул артында эс калтыр деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Ошол сыңарындай эми буюрса кыздар дагы жакшы эле аракет кылып атат. Дагы башка ырчылардын дагы ушул ырларын баардыгы ырдалып кетсе, Самара экөөбүз ушундай бир эме койгонбуз, алдыбызга концерт беребиз. Эже буюрса сонун болот деп, Самара мага да чыгып берип, буюрса филармонияда чоң концерт беребиз. Концерт беребиз, автордук кече беребиз деген ойлорубуз бар да. Негизи ошондой да, баягы чыгармачыл кишилер бири-бирин колдош керек, бири-бирине жакшы сөзүн айтып турса эле, ошол чыгармачыл кишилерден жаңы ырлар, жаңы идеялар пайда боло берет. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан Айжамал эже, эми өзүңүз бир чыгарма аткарыңыз, ошол биз угуп элек огондоруңуздан же жаңы огондордон болсо. Азыр бул ырды ырдасам үчөө талашып калабы дейм. Биринчи мен да азыр. Ошол эле Чапар Исабаевага таандык. Сонун сөздөрдү жазат. Сүйбөй калдым дебе мени бир күнү деген сонун бир чыгармасы. Сүйбөй калдым дебе мени бир күнү. Бир күнү ушундай бир башкача ушул жери жагат да ушул текст. Бул эң жаман сөз да. Ушул сөз эч качан укпай жашайлы. Дайыма сени сүйөм деген сөз билер менен гана жүрө берели. Анда ошол Чапар Исабаеванын сөзүнө таандык. Сүйбөй калдым сени бир күнү деген чыгарма. Сүйбөй калдым
түнг айланам таштай ката муз болуп анд өзүмдү өзүм дагы жек көрөм түнг айланам таштай ката муз болуп анд өзүмдү өзүм дагы жек көрөм сүйбөй калдым деп эмени бир күнү ошол күнү мен сүйгөчүгөм элесиңди сүрөтүңдү көзүмдөн асүңдү жүрөгүмдөн өчүрөм элесиңди сүрөтүңдү көзүмдөн асүңдү жүрөгүмдөн өчүрөм сүйбөй калдым деп эмени бир күнү анда кантип кайдан ментип шоктоном алапайым таппай калып капилет өзүмдү өзүм өрттөп күйүп от болом алапайым таппай калып капилет өзүмдү өзүм өрттөп күйүп от болом асүңдү жүрөгүмдөн өчүрөм Ай, баракелде. Жакты. Сонун. Ажымал эже, мындай суроо бергим келип атат да, мен сизге сиз айтышыңызга караганда обондой аябай тез чыгарасыз, 5 мүнөттө, 10 мүнөттө деп анан кээ бир киши уккан кишилерге, мисалы биз үчүн таң калыштуу да, бул кандай, жан дүйнөсү кандай аял, анан кандай жерде жашайсыз, айылыңыз кандай, балким жаратылышыңыз кооз жерде жашайсызбы, сизге бир мындай илкам берип турган, дем күч берип турган бир неме бар да, обонду тез жаратканыңызга караганда. Негизи өзү жаштыгымда эле музыка жандуу болуп чоңойгом да. Ошо кичинемден атам дагы мага көп шык берет эле. Муну көрө концерттерге жөнөтөйүн, ушул кызым көрө ырдайт депчи. Кичинемден эле ырдайт эле мындан. Атам дагы жакшы ырдайт, апам дагы жакшы ырдайт да. Анан ошо концерттерге тоолорго алып чыгып, бул ушул тоолордон өзүнө эргүү алат менин кызым деп. Ошол кичинемде ушул сөздү уккам да. Анан мен кантип эргүү алат экенмин деп ушундай бир кыялданып, анан ал биздин жаштыгыбызда мынтип азыркындай оңой менен текис сөз ырларды ырдаш кыйын эле. Жакшы көргөн ырыбыздын сөзүн таппай кыйналат элек. Мына ошентип ырдап жүрүп, ошол эрселер мага көп таасирин берди окшойт. Анан мен өзү ошол Баткендин Карабак деген айылында турам. Өзүм жөнүндө да тааныштырып кетейин да, дагы бир жолу 5 баланын апасымын. Ушул музыкалык окуу жайды ошол ырдап жүрүп, ушуну каалап, атам башка окуу жайга тапшырасың десе да болбой ушул музыкальныйга тапшырганын билбей калдым өзүм. Болбосо бизде музыкальныйга окутуу дегендей көз караш башкача да. Билбейм, мени өзү ушул жараткан өзү колдоп эле, өзү жетелей эле ушул жактарга алып келип жатат да. Канча мага тоскоолдуктар болсо дагы, баары бир жүрөгүңдөгү каалоону издеп кете берет экенсиң да. Ошол жолду барып таап, ушул өзүң эңсеген, өзүңдүн жүрөгүңдөгү нерсени максатты ишке ашырууга аракет жасай берет экен да адамзат. 1000 тоскоолдук болсо дагы. Ушинтип эле анан жаңкы 10 мүнөттө чыгаруу деген ушул жакшы текст келсе, азыркы күндө эми өтө оңой болуп калды да тексттерди издөүчү. Акындарды Facebook'тан эле таап алып, күндө мен элдер башка кандай нерсени көрөт, мен ошол текстти издейм да. Ошол текстти ачканда эле кээ бир текст өзүнө өзү эле обонду ала келет да. Ошо ырдаганымда эле өзү окуганда өзү обо менен келет да. Анан
ошону дароо диктофонду басамдан ошол келген эмени дароо диктофонго түшүрөм. Диктофонуңузда биз угалы канча? Жүздөн ашып кеткен билбейм, аны кайрадан угуп көргөнгө өзүмдүн убактым жок. Анан ошондой ырларды эле Самарага бүт жөнөткөм да, көп ырларымды. Анан Самара айтып атпайбы, эже мен концертимде 2 ырды ырдайм дейт. Ай бири кайсы ырды атасың? Мага айтпадың эле го десем, сен кимсиң дейт. Сен кимсиң, кайсы эле деп коем да. Десе, кайра анан өзүмө жөнөттү. Ушуну мен ырдадымбы деп коем го, өзүм ырдап, өзүм аккордеон ырдагам угулуп атат өзүмө. Деп кайра дагы кошулуп ырдайын десем ырдай албайм баягынычы. Анан Самара ырдап жатса, жырга эле угуп, ушинтип эле өзүмчө эле рахатка батып жашап жүрөм да. Бармаңыз эже, ошо диктофонуңуз дайым жаныңызда болсун, жаңы ырлар жазыла берсин. Анан сөзсүз түрдө эми чыгармачыл кишилерге ырларды бериш керек, Сиз башында айттыңыз, уялып өрүшүм, тартынып өрүшүм деп аз тартынбай калдыңызбы? Азыр эми менде тартынуу болбой калды. Артисттер менен да түз эле сүйлөшө турган болуп калдым. Кантип сүйлөшөм дей берчү да? Мен кантип сүйлөшөм, алар менен сүйлөсөм мен угабы деп. Алар деле бизге эле окшош адамдар экен. Ушу мага эле окшош. Ал да мени тааныбайт да. Бул кайсы ырчы экен деп. Азыр ырчылар дагы көп. Самара Сабирова менен сүйлөшүп алгандан кийин жол ачылды. Жол ачылды. Көрсө бардыгы ушундай эле жооп бере турбайбы деле. Акмарал да чыкты, Гүлбара да чыкты. Эженин обондорун ырдап чыгып атпайбы? Ырдап чыккандан кийин аты баштуу эле обончулар мага неметип, сиздин Баткен жактан дагы обончу агалар, эжелер чалышып, магачы байланышып, Айжамалдын обондорун эле чыгарып атасың, биздин деле обондорубуз чыгар деп аябай көп обондор жөнөтүштү. Номеримди сураган, номеримди сурашып. Бул деген эженин ырларына дагы маани берип, ушу менин аткаруумдан эженин эмеси көтөрүлгөнүнө аябай сүйүндүм да менчи. Анан обончулар Айжамалдын обондорунан сен ырдап чыгып атасың, мындай разнообразный кылып да биздикинен да ырдабайсың деп обончулар мага байланышты да. Анан ошондон утурлай эженин обондору, значит, ушундай жакшы элдин оозуна алынып атканына сүйүндүм. Жакшы. Дагы бир чыгармасын кимиңиздер аткарасыздарбы? Анда бул сөздө ошол жаңы эле айттым го, бир чыгарганда эле 5 обонду жараттым эле деп, ошол обондордун бири дагы эле Жыпар Исабаевага таандык. Жүрөктөрдү оорутабыз неге биз деген. Ошол ырында жакын. Жашоодо жакшы да бар, жаман бар. Асыл мүнөз, аркылы мүнөз адамдар. Мүнөздөрдү өмүр менен ширелтип, арабыздагы өткөн замандар. Жер үстүндө убактылуу элебиз, биз жаралып бир гана рет келебиз. Айткылачы акырандай болгон соң, жүрөктөрдү оорутабыз неге биз? Жүрөктөрдү оорутабыз неге биз? Адаштым деп өткөн күнгө кайгырба, бакыт өтөт келе жаткан ай жолда. Байлыкка да мансапка да ишенип, бир ыйман акылыңдан айрылба. Жер үстүндө убактылуу элебиз, биз жаралып бир гана рет келебиз. Айткылачы акырандай болгон соң, жүрөктөрдү оорутабыз неге биз? Жүрөктөрдү оорутабыз неге биз? Жер үстүндө убактылуу элебиз, биз жаралып бир гана рет келебиз. Айткылачы акырандай болгон соң, жүрөктөрдү оорутабыз неге биз? Жүрөктөрдү оорутабыз неге биз?
Баракалла, бар болуңуз. Ажымал эже, ырларыңыздар да болуп атат, оондоруңуз, бактылуусузбу? Абдан бактылуумун. Анткени ар бир адамзаттын жараткан өзү берген шык жөндөм, ушул өнөр бергенден кийин ошол өнөрүнү ишке ашырткан адам бардыгы бактылуу деп ойлойм да. Ар биринде ар кандай кыял максаттары бар. Ким максатына жетсе, ал бактылуу деп эсептейм. Жакшы, Акмарал эже, мындай суроо берейинчи. Сиздер дайыма оончулар менен иштешесиз да. Оондорун сурайсыздар, ырдайсыздар. Анан ошол оончулардын катарында сиздин чыгармачылыгыңызда Ажамал Нышанбаева дагы бар. Эженин оонун сурап ырдаганда эже менен мындай мамиле кандай экен, эженин оончу катары мамилеси башкаларга салыштырмалуу? Эжени дагы байкап көрдүм да, ушунчалык бир жөнөкөй, анан өтө назик жан экен да. Анан сүйлөшкөндө дагы мындай, кандай десем, мындай копол сүйлөсө копол мамиле кыласың да, мисалы жумшак сүйлөсө жумшак мамиле кыласың дегендей баягы ответ болот го, ошондой сыңары да. Анан эже мага мындай ушунчалык сонун сүйлөп, ырларын баадан ушундай ырларын жиберип турат. Анан муну ырдасаңар кандай болот, Акмарал, бала чакаң, үй бүлөң тынчпы деп сурашып, ушундай WhatsApp'тан сүйлөшкөндө эле эженин ушунчалык жумшактыгыны, анан назиктигини байкайм да, бир башкача жан да. Анан негизи ошол Кудай дагы ушундай бир өзгөчө адамга талантты берет окшойт деп ойлоп калдым да. Жан дүйнөсү башкача, эженин ичи толо, бон экен, ыр экен. Кудай буйруса ырларыңызды катар-катар чыгарабыз, сурагандар болуп атат. Бизде дагы ошто каяктан, кимден алып ырдайсыңар деп көп жаңы чыгып аткан ырчылар сурайт. Буйруса эженин чыгармачылыгын көптөп көлдөп, ошто концертиңизди чогуу биргеликте өткөрөбүз деп турам. Анан мен эми көп эле ошол обончуларды айтып калсам, ошол айтып мага чалып, обонун ырда дегендердин бүт эле баарыны байкадым да, ушундай бир башкача адамдар болушат экен да, аларчы өтө назик болушат экен. Анан мен ошол бир агайдын дагы кеңеште үйүнө чейин алып барып мени обондорун ырдап берди. Арасынан бирөөнү аранжировка кылып ырдадык. Анан ошол аранжировщик менен тааныштырып кой мени деди, тааныштырып койдум. Ал аранжировщик айтты, бүт бардык ырларыңызды мага запись кыла бериңиз, мен сиздин жазып берем деп. Анан мен жокто келиптир ал агайчы, ушундай баягы жан дүйнө сүйүнгөнүнөнчү жакшы ырдап койду, жакшы аранжировщик таап берди депчи. Анан жана аранжировщик кичине кополураак мамиле кылып койгон экен. Жана агай аябай чөгүп калыптыр да, мындай бир жүрөгүнө катуу алып алыптыр. Анан ошодон улам обондоруну деле мага тез байланышып турчу эле, байланышпай калды. Анан өзүм деле убактым болбой атат, буйруса жакындап өтүп үйүнө дагы эметип келем, сүйлөшүп келем го деп турам. Ажамал эженин утугу Самара эжени жолуктурган болду да. Бир чыгарма аткарыңызчы. Майрамбек Осмонов агайыбыздын Сезим деген чыгармасыны Самарага коштоп берсиңер. Берем себептерин, жаштыгым кеткечекти, өмүрүм өткүчөктү. Бул сезим аба судай керек дедим. Бул сезим, бул сезим, бул сезим аба судай керек дедим. Өрттөдүң жүрөгүмдүн бары жогун, жолу бар кантип анын дарылоонун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкарган. Билемин сенден бөлөк дар жогун, билемин. Senden bölük dar joğum. Bilmeymin kaydan seni tabarımdı, bildirip koysun dolu kabarımdı.
албай тиктесем де, ыр жазып бүкпөсөм де, сагындым жарокерим жамалыңды, сагындым, сагындым, сагындым жарокерим жамалыңды, сагындым жарокерим жамалыңды. Ай, баракелде, бар болуңуз. Айжамал эже, бир чыгарма аткарыңыз, өзүңүздүн жаңы оңдоруңуздан түзүп элек. Күндөр өттү баркталбай деген ушул кайрыктар деген группа бар экен. Ушул группадан ушул ырды көрүп калып обон салдым эле. Анан кайра эле ошол группага ырды таштап койсом, ушул ырдын ээси Зулайка Байзакова деген эжеке өзү Россияда турат экен. Ушунчалык кыргыздын кол өнөрчүлүгүнү ушундай туу чокка жеткирип, бир башкача өзгөчө өнөрлүү эже экен да, уус шебер. Мына ошол эже өзү мага чалып калды. Ушул ырыма обон салган экенсиң, мен башкача толкундан башкача кубанып жатам деп, менин ырымды ырчылар ырдаганда сүйүнгөндөй, ал дагы ыйлады да, ушул ырды угуп алыпчы. Анан мен өзүм колдоп, өзүм ушул ырды колдоп берейин, ырдап чыгып, клибиден бери тарттыр деди эле. Азыр ыр жазырылып бүттү. Жакын күндө клип, ушул ырга клип жазылат, тартылат. Анда ошол күндөр өттү баркталбай деген Зулайка Байзакованын сөзүнө жазылган ырды аткарып берүүгө аракет жасайын. Канча күндөр өткөн баркалыбай, каалап жашап сонун баркталыбай, кайран гана алтын күндөрүм, кечир мени калса мактабай, кайран гана алтын күндөрүм, кечиргер калса мактабай. Канча күндөр өткөн макталыбай, кайран жаштык бирге сакталыбай, кыйырынан өтүп барабыз, кымбат өмүр анча сакталбай, кыйырынан өтүп барабыз, кымбат өмүр анча баркталбай. Каалаганча жашап жүрө албай, кайыры жок өмүр сүрө албай, кайран гана асыл күндөрүм, кайрып кетет бир күн бер калбай, кайран гана алтын күндөрүм, кайрып кетет бир күн бар калбай, кайран гана алтын күндөрүм, кечир мени калса мактабай, кечиргер калса мактабай. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Айжамал Нышанбаева эжекебиздин оондору, Кудай буйрса дагы бир 3-4 жыл аралыгында мен ойлоп турам, Самара эже борбордон дагы издеп эженин оондорун ырдаган ырчылардын саны көбөйөт болуш керек. Анткени ар бир жаткан оону баягы жүрөккө жете турган оондор. Аны өзүңүздөр байкап атасыздар. Чыгармачылык ийгилик каалайын, бар болуңуздар. Ырларыңыз ырдалып, ар дайым ырчылар ырдаганда сиз кубанып, бактылуу болуп, дагы көптөгөн оондорду жарата бериңиз. Анан ошол жогоруда сиз айткан диктофондогу 100 оон ырдалбай калбасын, ырдалсын, элдерге ырдатыңыз, бериңиз. Адам аракет жасаса баардык нерсе боло берет. Ошондуктан ийгилик дайым
аракет кылган адамдар тарапта дейт го. Мен ойлойм, сиздин ийгилигиңиз алдыда Кудай буйруса. Ал эми YouTube каналында Самара Сабирова эжекебиз аткарган, Ажмал Ишранбаеванын обонуна таандык сөзүн Жапар Исабаева эжекебиз жазган, Бактыгүл Чотурова эжекебиз жазган «Сиз» деп аталган чыгарма менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Ошол чыгарма бүгүнкү күндө YouTube каналында 1.700.000 көрүүчүнү чогулта алды. Көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алган чыгармалардын катарын толуктады десек болот. Ушуну менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап жатып баардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Жакшылар сиздей барында жашоонун орду бөксемез. Кандай деп сөздү улайсыз, камдайын гана сурайсыз. Терөлүк бакыт болсо да, убакыт барбы убайсыз. Адамга керек кеп кеңеш, акылды эч ким кечтебес. Жакшылар сиздей барында жашоонун орду бөксемез. Жакшылар сиздей барында жашоонун орду бөксемез. Адамга керек кеп кеңеш, акылды эч ким кечтебес. Жакшылар сиздей барында жашоонун